Үчүнчүсү, капырчылыкты ушундай жек көрөсүз. Кадимки тозокко кирип, андан куткарылып чыкканда кайра кайтышты кандай жек көргөн болсо адам тозокту, мына ошондой деңгээлде жаман көрүш керек, жек көрүш керек. Эми ал деле өзүнүн жолу да деген тетир сүйлөгөндөр. Мага айырмасы жок, мен жүрөгүм таза деп алгандар. Аллах сактасын. Бул дуаны туугандар жаттагансыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген, мына сүйүү боюнча. Эмне дейт? О Аллахым дейт. Аллахумма инни ас'алука хуббака ва хубба ман юхиббук. О Аллах Таала, мен ушундай сага болгон сүйүүнү сураймын дейт. Ушундай сүйүүнү сураймын. Ва хубба ман юхиббук. Кандай сүйүүнү? Сени ким кандай жакшы көргөн болсо, сени кандай сүйө турган болсо, ошондой сүйүүнү сенен сураймын дейт. Вал амал аллази юқаррибу иля хуббик. Жана ушундай амалды сураймын. Ошол амал менен сага жакындай турган. Эмнеге жакындай турган? Сага сүйүүгө жакындап, сени сүйө турган. Жана сен сүйө турган амал. Ошондой амалды сураймын. Ошол амал менен сага сүйкүмдүү болоюн. Сага болгон сүйүүгө жетейин. Ушул дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сох хадистерде келет туугандар. Ошон үчүн сүйүүнүн орду аябай чоң туугандар. Биринчи илим дебедикпи? Экинчи сүйүү. Эгер сүйбөсөңүз тууганым аткара албайсыз. Бул сүйүү өзүңүз үчүн. Өзүңүздүн напсиңизди тарбиялаңызчы. Аллах Тааланын буйруктарын баарын жакшы көрүүгө, тыйгандарын баарын жек көрүүгө. Сүйүү дегенде ал адамдын кызыкчылыгында, сиздин пайдаңызга. Адамдардын баары иман келтирбей койсо да Аллах Тааланын эч мүлкү азайып кетпейт. Баары иман келтирип жакшы болуп кетсе Кудай Тааланын мүлкү көбөйүп кетпейт. Айырма Аллах Тааланга эч кандай алардын пайдан зыяны жок. Бардык жакшылык, диндеги буйруктардын баары биз үчүн жакшылык. Диндеги тыйылган нерселердин баары биз үчүн зыян. Ошон үчүн бир эч кандай билими жок эле тоодон түшкөн, чөлдө түшкөн бир адамдан сураганда, ал пайгамбарды ээрчигенде, сен кантип билип алдың пайгамбардын Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чын экенин дегенде айтканда, эмнеге дегенде пайгамбардын ар бир буйругун карасам дейт, ошол нерсени жакшы экен деп, мурун эле ушуну аткарсам болмок экен деген өзүмдүн жан дүйнөмдө ошол жактыруу пайда болду деп жооп берип атат да. Ошондой эле пайгамбардын ар бир тыюусунда карасам жан дүйнөмдө мурун эле ушуну таштасам болмок экен, жаман нерсе экенин сезгеним болду. Ушунун артынан мен пайгамбардын чын пайгамбар экенин билдим дейт да. Ошон үчүн карап көрсөңүздөр, шариатта келген ар бир буйрук жакшылык туугандар. Айрымдардын акылы жетпеши мүмкүн, бирок акырындап түшүнүшү мүмкүн. Жана ар бир тыюу бул зыян туугандар. Зыян, бакытсыздык алып барат. Может, учурунда кээ бир адам түшүнбөй жакшы көрүшү мүмкүн ал нерсе. Мына мисалдап өттүк, кредитти мисалдадык. Мунун эмнеси арам, анан эмнеси деле жаман деп ушинтип түшүнө бериши мүмкүн да. Ошон үчүн Кудай Тааланын буйруктарын жакшы көрөйлү, тыйган нерселерин жек көрөйлү, ошону аткаруудан. Ошон Аллах Таалам жек көрөт, жаман көрөт, ошон үчүн бизге тыйды. Коркунуч бар туугандар, эгерде бул нерсенен андай нерсе болбосо, Кудайдын өкүмдөрүн жүрөк тарып, көкүрөк тарса, ошол амалдардын артынан ошондой сезимдин, ошондой жүрөктө болуш нерсе менен амалдар үстүнө күйүп кетүү коркунучу бар туугандар. Үчүнчүсү туугандар, аны аткарам деген бекем ниет. Ушу үчүнчүсүн бүтүрөйлү, бүгүн 3-кө чейин. Үчүнчүсү туугандар, мына билдик бир нерсени. Анан сүйдүк. Эмне кылыш керек? Бекем, чечкиндүү кадам кылып, ниет кылып, ушуну аткарам деп бел байлаш керек. Билдиң, түшүндүң, сүйдүң, эмне калды? Чечим кабыл алыш керек жүрүп. Болду. Бул жаман нерсе турбайбы, мен таштайм. Бул жакшы нерсе турбайбы, мен аткарам деген бел байлап болуш керек. Ушулга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасы бар туугандар, жаттап алып, дайым айтып жүрүңүздөр. Не дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Аллахумма инна ас'алука ал-азимата аля рушд. О Аллах Таалам, мен сенден ушул буйрукту аткарууга чечкиндүүлүк сурайм деп. Кээде адам билиши мүмкүн, жакшы көрүшү мүмкүн, бирок желкеси тартпайт, денеси мындай жалкоолук келет да. Шалдырап, ныксырап, ошон билет, азанды угат, мечитке барбайт. Жакшы көрөт, жаман көрбөйт, мечит намаз окуш жакшы эле көрөт. Мындай чыгынып бара албайт да. Мына пайгамбарыбыз эмне дейт? О Аллахым, буйрукту аткарууга мен сенден чечкиндүүлүк, ошону аткарууга бекем ниетти мага насип кылышыңды сурайм деп атат. Вал ганимата мин кулли бир. Ар бир жакшылыктан
ар бир жакшылыктан мага насибин кыл, ошол жакшылыктын мага насибин бер деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылчу экен. Ошону жаттап алыңыздар туугандар. Себеби дегенде биздеги болуп аткан ар бир кемчилик аны оңдоочу Алла таалам. Алла таалам жүрөгүбүздү оңдосо, ал оңдот туугандар. Аны үчүн биз дуа кылыш керек жана себебин аткарыш керек. Мына дуа кылып көрдүңүздөр, бул жерде сүйүүгө да дуа келди, илимге да дуа келди, эми чечкиндүүлүк, ошо жалкоолуктан арылуу, бекем бел байлоо, ошого кандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасы бар экен, ушуну айтып жүрөйлү дайыма. Себеби деген бизде чоң проблема азыр мына. Канчаларыбыз билебиз. Ой, сүйлөсө балейдей сүйлөйт. Бул болбойт, тиги болот, бул, бирок карасаң өзү аткарбайт. Өзүбүз деле канча нерсе угуп келатабыз. Жума хутбалардан угабыз, сабактардан угабыз, сот тармактардан окуп атат. Бул жаман, бул жакшы, бул бар, бул жок деп адал арам бирок тыйылбай келет. Мына ушул чечкиндүүлүктүн жоктугу субхана. Бекем бел байлап аткарам деп ниет койбогондук, узун үмүт кылып, жакшы ага деле үлгүрөрбүз, Кудай буйрса, аткарам жакында. Иншалла деп коет, Кудай буйрса. Ниет бар деп коет. Ана ошентип жүрүп канчалар өтүп кетти. Ошол арабча али азым деп коет туугандар. Али азым деген билдиңби? Жакшы көр, болду, ишке ашыр. Мен билдим, ана жакшы көрөм, ал менин жүрөгүмдө деп коет. Ал жардам бербейт ал. Иман ошол тилиң менен айтасың, жүрөгүң менен ишенесиң, денең менен аткарасың. Туугандар, ушул дуаны жаттап алыңыздар.